Биздин аялдарыбыз күйөөсүн жакшы көрүп, сүйгүсү келип, эркелегиси келсе таарынып баштайт. Жөн эле сүйөм деп романтик болгондо уялышат дагы, айтып жамандап, ушинтип таарынып мындан алып берди, бул тийип калат, бул ошо эркелеп атканда кирбези. Өтө катуу сүйгүсү келсе талак бер деп баштайт. Сен аны түшүнсөң туура. Эркелетип башташ керек ошо сразу. Подарка алып бер, башка бир неке кыл. Ошондо ордуна келет. Эркектер дагы ушундай, жакшы көргөнүн билдиргиси, такыр билдиргиси келбейт. Силердин пайгамбарыңар, биздин пайгамбарыбыз кимди жакшы көрөсүңүз? Шунда чоң жамаатасында Айшаны деп айткан. Сүйгөнүн жашырган эмес. Айшаны деп айткан. Өмүр бою ушинтип абуус болуп, камтарир болуп, бешинеңи бырыштырып барсаң анан кетем дейт да, тарак бер дейт да. Кичине ачыл, сәл жуун, атырлардан кой, аяк бияктарга. Гүл көтөрүп бар, эки гүл, азыр гүл бекер, эмне бекер? Бу жерден жулбасаң да болот, мынтип кетип атат. Апарып мә деп берсең, жүрөгү жарылып кетпейби, апанды? Талак бербеш керек. Ал эркелет деп аткан сөз. Талак бер, кетем дегени эркелет деп аткан сөз. Жетелеп барып мороженое алып бер, Файзадан бир-эки лагман алып бер, 2 мантыны кошуп кой, бир шашлык менен. Көңүлү курсант болот, күнүгө кечке манты пычырат бечара. Аны ойлобойсуң сен. Чынбы? Эрте менен багындаттан азыр эрте окуйбуз, уктап аткан болсо, кофе демдеп келип, жүрөгү жарылып кетсин сага. Талак бер деген эркелет деген сөз. Түшүндүңбү, эркелет сен. Китептерди оку, Джентльмен деген китеп бар, о, раритет барсың. 15 сом турат. Эркек кандай кийиниш керек, башка караш керек ошолордун баардыгын. Турсаңы кийген бойдон чечпес жыртылмайынча. Алмаштырыш керек алардын баардыгын. Жаңы майкалардан кийиш керек. О, колтуктага барат да түктөрдү алыш керек. Кичине спортко барып машыгыш керек. Тишти жууш керек. Анан өзүңө келесиң. Ал тирүү жан телевизордон көрөт. Күнүгө Максим Балкин чыгып шүйрөсү карап отурат, анан кийин атырлар кандай болду экен мунуку деп. Ошого өзүң кара бир тууган. Анан маселе өзүнө жок болуп кетет. Талак бербей, эмнеге бересиң? Бербейсиң. Вообще бербеш керек. Андан көрө кичине мушташып кеткен жакшы, оңоюраак болот. Эрди катын ошо дesi кеткен болушат. Кечинде чачат, түнү менен кайра табышып алышат. Ошон үчүн эч убакта аялың менен урушуп кетсең, апаңа, акаңа, атаңа айтпа сен. Ал жаман көрүп калат, сен эсиңен чыгып, сенде нике деген бар, төшөк деген бар, унутуп каласың сен. Аялың кичине уруп койсоң, урган арам. Ал апасына айтып барат, кайнерең өмүр бою сени жаман көрөт, аялың эсинен чыгып. Ошон үчүн аялдар айтып барбаш керек. Күйөөсү менен бир нерсени. Ачуусу келди, сендер андан кем эмессиң. Экөөң бири-бириңе бапсың, ошон үчүн силер ушинтип Кудайым жабыштырган. Ошого айтып барсаң, апаң өмүр бою жаман көрөт, күйөө бала барганда тылтында үйүнө кирип кетет. Сен эсиңен чыгып калган. Айтпа ошон үчүн, күйөө баланы жаман көрүп калат. Ошон үчүн аял эркек келечекти караш керек, урматтуу бир туугандар. Сурасы талак берип койду. Кандай сураган бана аткарып атасыңбы сен? Алтын шекек алып бер деп тили тешилип кет, алып бер лектап такыр. Алып бербейсиң аны. Апам кон апарып келди, 100 жолу алып келбейсиң. Бирок талак бер десе, ме деп сурасы берип коет. Эмнеге бердиң десе, өзү бер деп айтты дейт. Сураган нерсеси көп эле болсо керек мунуку. Эрте менен туруп уйду бадайга кошуп кел деп күнүгө деп такыр турбайсың. Бирок талак сураса сразу ме деп бересиң. Не деген сөз? Эркектик бушо. Эркектер каты болуп кал деген сөз. Эркектин колуна талак берүү укугун берген Кудай Таала. Эмне үчүн? Эркек ойлонуп бербейт талакты деген. Аял сураса дагы эркек ойлонуп туруп кой деп алдап, көңүлүн көтөрүп, кичине гүлпүл алып берип антип-мынтип алакстат деген. Аялдар ошого талак айтса түшпөйт таптакыр. Азыр талак сураса эле дароо талак берет экен. Даяр турат өзүнө талак дегени. Келим айт десең анчалык айта албайт. Талакты дароо айтат. Бул эркектердин немеси психологиясы бузулду деген сөз. Зайпана, зайып буруш, катын буруш болуп кетти деген сөз. Өзүн жоготуп койт деген сөз. Жок, айтпаш керек талакты. Бир аялдын эптеп көңүлүн ала албасаң, эки адамга бир кат болуп не кыласың? Ошо сен бир кат боло турган жарым аялдар ошолор. Үйүңдөгү бир аялдын көңүлүн таба албасаң, эптеп ошону алдап, ошону жашай албасаң, эл башкарып не кыласың? Үйүндөгү катын баласын ордуна кое албай туруп, эл башкарып эки адамга бир кат болом дегендер адамды күйгүзөт. Караш керек ошо бир кат болом деген, депутат болом дегендер, үй бүлөсү кандай, катын баласы жакшыбы? Катынын чакырып көрүш керек. Биягында буруч жок, биягында буруч жокпу деп.
Katının biyagında bırışacak bolup, katının beti kiremez, taman jarılgan emes bolsa, demek oşol ayal jakşı bagıp attır degen. Kanın tekşeşik ayağın, ayağının kan azbı köppü? Kemal abin kanday dep. Oşonun kursağı tok bu tok emespi dep. Hepde oşonu bagıp alsa, keyin deputat boluş gerek. Bir katının iki olasın başkarılmaydı, ana iki adamga bir kat bolup deputat boluyor başkaratmış. Tura emespi? Kantip ana el doңdoysun sen. Kantip bir meşit imam bolosun. Kantip bir köçöge domkon bolosun. Üyün eptey albaysan. Erkek ayal ajırasa men erkekке ayıptı koyum. Toşun erkekke koyum ayıptı. Ayal akıl erkeklikinden az. Biroq atifası köp, sezimleri köp. Sezimden alış gerek olurdu. Oşonu da üreteyim men. Kitap okusa kitap derdi.